Токиодо бүгін Япониянын императоры Нарухитонун тактыга отурганына урматына арналган чоң салтанат өттү. Жөрөгөгө чет өлкөдөн жана Япониянын өзүнөн келген 2000дей жогорку даражалуу коноктор. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков катышты. 59 жаштагы Нарухито Күнчыгыш өлкөсүнүн 126-чы императору болуп жарыяланды. Салтанаттын жүрүшү тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет. Шейшембидеги салтанат май айында мурдагы император Акихито тактыдан баш тарткандан кийин башталган жөрөлгөлөрдүн эң негизгиси болуп саналат. Узак даярдык көрүлүп, миңдеген конокторду чогулткан ажем болгону жарым саатка созулду. Хризантема деп аталган такка отурган Нарухито ант берип жатып өлкөсүндө бакубат жана бейпил жашоо курууга убада берди. Баш мыйзам алкагында мамлекеттин жана Жапон элинин биримдигинин символу катары милдетимди так аткарууга ант берем. Ошондой эле эли менен бир болуп, кудайдан жарандарыбызга бейпил жашоо жана дүйнөдө тынчтык болушун тилинем. 22 октябрда эртең менен 59 жаштагы император ак кийим кийип, ыйык деп эсептелген Кашикодокоро жайында кудайларга сыйынды. Аземге күбө болууга чогулган эл ага узак жана бакубат башкаруу каалашты. Аны премьер-министр Синдзо Абе дагы куттуктады. Биз жапондуктар императорду Жапониянын жана биримдиктүү элдин символу деп эсептейбиз. Биз Жапонияда жаркын келечек жарата турган цивилизациясы бар доор куруш үчүн баардык күчүбүздү жумшайбыз. Жапониянын өзүнөн жана чет жактардан жалпысынан 2000дей мейман келген. Кечинде Нарухито жубайы Масака экөө банкетке катышышты. Ага 400дөй чет жактан барган жогорку даражалуу коноктор чакырылган. Бул күнгө болголонгон парад Жапониянын түндүгүндө өткөн жумада болгон катуу шамалдан улам кийинки айга жылдырылган. Нарухито Оксфордто билим алган. Ал суу транспорту боюнча адис, тарыхчы. Жубайы Масако Гарвардты бүтүргөн дипломат. 2017 жылы Жапон парламенти императорга тактыдан баш тартууга уруксат берген мыйзам долбоорун кабыл алган. 30 апрелге оогон түнү Акихито саламаттыгына байланыштуу тактан толук баш тарткан. Мындай окуя Күнчыгыш өлкөсүндө 200 жылдан ашуун убакыттан бери болуп көргөн эмес. Акыркы жолу тактыдагы император 1817 жылы өз ыктыяры менен кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.